Эми бул иностранецтердин алдында эки кыргыз чукушпай эле коелу. Азиз Ташбаев биринчиден биздин компаниядан сатып алганбыз. Мне может быть, не домой, а прямо когда будем оформлять? Не домой, биз ага чейин постоянно үйүнө акча жеткирип берип турганбыз. Анан Нуржан камалып тетиги жакка барып келсе, ал жакта очень сильно любят мындай эмелерди, тиги адвокаттарды, красных там очень сильно любят, уважают, сами же прекрасно знаете. Абоненттин телефону өчүрүлгөн. Урматтуу көрүүчү, буга чейин Сокол медиа сайтында айласы кеткен Азиз аттуу видео чыгарылыш жарыяланган. Ал видеодо Азиз аттуу Кыргызстандын жараны биздин жигитибиз $48 миң тегерегинде акчаны берип, бирок үй ала албай жаткан тууралуу кайрылып, ошондой эле социалдык тармактарга анын ыйлап коомчулукка кайрылып жаткан видеосу жарыяланган. Азыр биз сөз кезегин ошол Азиз аттуу жаранга үй саткан Асыл Талиповна айымга келип, суроо берүүнү туура көрдүк. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Асыл айым, ушул имараттарды сиз жарандарга кандай негизде саттыңыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул имаратты биз мен менен биринчиден мен баштан баштап айтып берем, 2019-жылы Ибраим Канап Сулайман деген бул ошо Нуржанат компаниясынын представители менен тааныш болчу. Ошол Орду сайдагы биздин объектибиздин стройкасы токтоп калды. Карыздарыбыз көбөйүп кетти. Биз заказчиктерге отчет бере албай атабыз деп, ошол стройканы бүтүрүп бересиңби өзүңдүн акчаңа деп сураган себептүү ушул жерге биз менин компаниям байланып калды да. 19-жылга чейин мен бул адамдарды тааныган эмесмин, эч кандай булар менен иш кылган эмесмин, стройка иштеп. Ал кезде мен өзүм башка объекттерге генподрядым бар болчу. Ошол жердеги биздин өзүбүздүн компаниянын квартиралары, имуществолорубуз бар болчу да. Биз сала албакпыз. Хорошо деп келдик. Мен ошол объектиге келдим. Бул объектиде ошол кезде генеральный подрядчик Мурасмейга деген компания болгон. Анын жетекчиси Казыев Мурат байке. Мен объектиге келгенде чындыгында бул объекти токтоп туруптур көптөн бери. Көптөн бери токтоп турган объекти баары эле билет. Эч кандай строй материалдар жок, крановый работалар жок, эчтеке жок. Охранадан башка эч ким жок экен. Кире бериште, кирсем биринчи этажда сварщиктер ошо мындай кичинекей митинг сыяктуу кылып жумуш кылбай, ошол жердеги сварочный аппараттардын баарын алып кетебиз эмгек акыбызга деп, ушул объекттин подвалында бир аз эме болуп аткан экен, прораб менен. Анан кийин алардын акыбалын көрүп, Мурат байке менен тааныштырды мени. Анан биз договор түздүк. Предварительный договор түздүк биринчи подрядный жумушка. Мурасмейга менен мынакей так договор түзүлдү. Мына 10 декабрь 2019-жылы болгон окуя бул. Мынакей договорду деле эмесин мындай четко көрсөтүп койсоңор болот. Мына бул договордо бул жерде мынакей бүт работалардын баары жазылган, суммасы жазылган, сметасы козулган. Ошол договор түзүлгөн күнү, Мурат байке мага мынакей акт передача кылып, ошол 10 декабрь 2019-жылы бул объектини өткөрүп берди. Аткарылган жумуштар менен. Ошол 10 декабрь 2019-жылы аткарылган жумуштар мына бул жерде перечень жазылуу, мынакей монолитный каркас, земляные работы, котлован, кровля. Түшүнүктүү, бул сизге чейинки ишкананын кылганы, да? Ооба, мага ушул объектини мына ушул жумуштар менен эле өткөрүп берген. Андан кийин сиз компанияны колго алдыңыз.
Мурас Меганы. Мурас Меганы мен ошол малда сатып алган жокмун. Мен объекттин өткөрүп алып, бул договордун негизинде жумуштардын баарын аткарып баштадым. Мага Мурас Мега 4 миллион 188 миң сом гана которуп беришти. Андан кийин эчтеке которуп беришкен жок. Ал боюнча тастыктаган документтерим да бар. Бул имаратты курулуш иштерин улантканга. Ооба, ошого. Эми буну өзүңөр жакшылап окусаңар, бул жумуштар, бул мындай эле каркасы бүткөн болчу да бул үйдүн. То есть ол стяжка, штукатурка, сеттер, терезе ишик, перила, то есть калган жумуш эчтеке кылынган эмес. Момундан башкасы бар. Ал жага түшүнүктүү, анан сиз документтерин кандай кылдыңыз бул жердикин андан ары? Буларды уланттыңыз, андан тышкары дагы кандай бир келишимдер болдубу башка жакта экинчи тарап менен? Бул жумуштарды уланттым, жумуштарды салдым. Андан салып аткандан кийин 2020-жылы ошол Ибраимканов ушул объектини полный компания менен кошо сатып ал деди мен. Биздин заказчиктер Кыргызстандан кетип атат. Башка мамлекетке салыш керек болуп калды. Ошондо Мурас Меганы сатып алды атабы сизге? Ибраимканов же башка компаниянын? Нуржанат. Нуржанатты сатып алып атышат, э? Анан алар мага сатты. Нуржанат компаниясын сатып ал дейт. Ага чейин Нуржанат мындай да эме бар экен да, мынакей. Нуржанатка мен мындай силер бөлүп атасыңар да, силерди мен түшүнүп атам. Силерге өзүңөргө керектүү эле маалымат керек болуп атат. Раз силер интервьюга келиңер, эми до конца укуп ата мени. Жок, бул жерде ошо салынган негизи бул жерде имараттын курулуш иштерин эми түшүнүп атабыз, сиз кылдыңыз, аны түшүнүп атабыз, ага ишенип атабыз. Бирок эмне үчүн мен документ жагы мен документ жагын ошол жаңы эле башталып атат. Бир 3 эле секунд болду биздин баарлашуубуз башталганга. Эгер сабыр кылып турсаң, документтерге да жетебиз. Айта бериңиз анда. Мына бул актыдан башталды. Бул негизи мына мен ушул күнгө чейин деле айтып келатам, болгон следственный орган, сот бул кандай гана адам болбосун. Эч ким суроо берген жок. Бул иш эмне болуп башталды? Эмне болуп бул Талипова бул объектиге келип калды? Бул акты эме экен да, ошондо акт прием передача тигил тарап мындай жумушты кылып бердим деп сизге өткөрүп атат сиздин компанияга. Сиз ушундай кылынган иш боюнча бул имаратты дагы улантып атам деген кагаз. Мына ошондо курулуш иштерин улантып атам деген кагаз. Эми ушундан башталып атат. Мына могул жерде перечень работа жазылып турат. Эми ушул перечень работаны мынакей 2022-жылы 19-апрелде следствие жүрүп аткан кезде Чуйский ГКМБда мондай акт сверка жүргүзүлгөн. Мурас Мега менен Нуржанаттын ортосунда. Мына сверка прихода наличных денежных средств деп атат, мына Нуржанаттын Мурас Мегага ушул объектини сал деп которуп берген акчасы боюнча сверка болуп атат бул жерде. Бул сверканын негизинде, мына ошонун негизинде Нуржанат итоги 2 миллион 617 475 миң доллар которуптур. Мурас Мега которуп берген. Которуп бериптир. Акыркы квитанциясы мына 11 март 2020-жылы болгон экен мына. 2020-жылы акыркы 203 миң долларды которуп бериптир да Мурас Мега. Анан 400 миң долларга недвижимость бериптир. Нуржанат Мурас Мега. Андан тышкары да. Ошондо общий Нуржанат 3 миллион 017 миң 475 доллар Мурас Мегага берген экен. Муну мынакей эми сиз адаштырбай туруңуз, муну мына Нуржанаттын учредительдери Жамал кол койду, переводчик кол койду, мына Рыскулова кол койду, бывший генеральный директор Мурас Мега Казыев кол койду. Демек бул акча Казыев маалында түшкөн акчалар да. Казыевка мага эмес. Түшүндүм. Эми эгерде ушул 3 миллион доллар мына могул жерде баары кол койгон 3 миллион доллар түшсө, эмне үчүн могул эле актыдагы жумуштар бүткөн? Эмне үчүн бул алганда текшерип алган эмес билеңиз, ошондо 3 миллион долларга мисалы балким имаратты полный салып бүтүп салмак да. А эмнеге мындай өткөрүп берип койду дейм да, сизге анда Мурас Мега компаниясы. Туура вопрос берип атасың. Азыраак ошого да жетебиз мына. Эмне үчүн анда
ушул эле жумуштар бүтүп, калган жумуштардын баары согласно договору подряда бүтпөй калган. Мынакей. Эми бул жерде сверка экинчи сверкасы бар, кылынган жумуштар боюнча. Мына бул жерде сверка сверка освоение наличных денег деп атат. То есть могул 3 миллиондун отчетун бияка булар между собой келишим менен кол коюшуп атышат да. Эми бул жерде мына подготовительный акчага кылынган болуп калат, ошондо аз акчага кылынган болуп калат да сверкада. Сверкада мынакей. Канчага? Сверкада общий так 2 миллион 490.721 доллар. Ошондо Астатак 126.754 тигилер карызген, астатак недвижимость 400.000 доллар. Ошондо 526.000 долларды чыкпай калат ортосунан. Чыкпай калат. Эми азыр мен сени көңүл буруп кетчү нерсе. Подготовительная работа дейт мына 31 июль 2017 жылы 169.000 доллар 983 миңге жүргүзгөн деп мына акты берип атат. Эми өзүңүн азыр чыгып бул карасаң, бул стройка. Бул 12 эле сотук чарчы жер. Анын 9 эле сотугунда могул объект турат. Подготовительный жумуш эч качан 170 миң долларга турбайт, 9 сотук жер. Түшүндү. Жок, сен түшүнүп эле доказып кой иним. Мисалы сиз бул компанияны сатып атасыз да. Бирок сатып атканда сиз мындай караган жоксузбу документтерин? Карадым, эми сен ошолорду укпай атасың да доказсаң. Карызым бар экен деген доо койдуңузбу Мурас Мегага? Доо койдук. Азыр ошого жетип атабыз да биз. Сен просто мени шаштырып атасың да, же муну шашып атасыңар. Жок, негизи ошол жерлерин эле айтып берсек, бул жерде ар ким мына баянтөн бери мынакей менин дольщиктерим чыкты, Турал, Азиз чыкты, мына кече Рыскулова чыкты. Эч кимди силер перебивать эткен жоксуңар. Жакшынакай 1 саатта уктуңар, эмне үчүн мага келгенде перебивать этип атасыңар? Жок, бул жерде эмес. Потому что силердин өзүңөргө гана керектүү Талипова күнөөлүү болгон жерди гана. Бул жерде 526 миң мисалы аз алдым дегениңизди мен каршы чыккан жокмун да, атылайм. Мен 526 миңди мен да алган жокмун да. Жок, компания Мурас Мега да алган жок. Ал вообще алды. Жок акчага кол коюлуп атат да бул жерде. Мен ошону сага далилдеп берейин деп атам азыр. Демек мына бул жерде 170 миң долларга подготовительный работа деп акты түзүп койду да. Ага мына Жамал макул болуп атат, кол коюп атат. Көрдүңбү? Чындыгында 170 миң долларга 170 миң доллар подготовительный иш жүрбөйт эч качан, аланча акча кетпейт. Подготовительный работа деген забор коюп коюш керек, корону тазалап түздөп коюш керек, бүттү. Ошого 170 миң доллар могул 9 чарчы жерге кантип 170 миң доллар кетет деп, эгер Жакшынакай заказчик болсо текшерет эле да, кантип эле Мурат 170 миң долларга сен подготовительный работа кылдың деп. Жок, ага дагы мына Жамал макул, Рыскулова макул, баары макул. Көрдүңбү, ошондо сиз Мурас Меганы күнөөлөп атасызбы? Мен эч кимди күнөөлөй элем, соткана күнөөлөйт. Мен азыр сага мен өзүм чоо жайды түшүндүрүп берип атам меним. Сен мындай сабыр кылып турсаң, өзүң түшүнөсүң. Просто мен ушунча башталды раз, эми сабыр кылып до конца укула. Бир эле тарапты угу бербегиле. Сен менди угайын деп келдиңби? Ооба, ошону угуп атпайм. Ошону сен сабыр кылып мени бөлбөй угуп турсаң, кылып кой деген көп деп атасыз да ошону. Албетте көп да. Бирок ошого Жамал дагы макул да. Баары макул. Могу жерде бүт завышенный актылар берилген. Басыч могул кылынган жумуштардын баасы башка, бирок бүт 2 эсе 3 эсе завышенный бергенге Жамал дагы макул, Рыскулова дагы макул, баары макул, кол коюшуп туруп, мына бул 2 миллион 500 миң доллар ушул стройкага кеткен деп туруп жаап коюшту да. Бул менен эмнени алар тастыктап атат? Алар азыр мына любой жерде сага дагы барган соткорго да биздин акчага бул объект салынып бүттү деп атат Рыскулова. Ошону ушул кагаз менен эле тастыктап атат ал. Эми ушул кагаздын негизинде мен экспертиза кылдырдым, строительный. Мына бир дагы тергөө амалдары канча 9 ай жүрсө да, бир дагы тергөөчү строительный экспертиза назначить эткен эмес. Мынакей отчет. Бул строительный экспертиза мен назначить этип, мына могул актыда өткөрүп берген жумуштардын баардыгы чындыгында канча сомго жасалган.
Могул жердеги жумуштардын баары мына могул жерде экспертиза кылганбыз. Ушул жерде мына итоги мынакей 99 миллион 533 миң сом гана могул мага өткөрүп берген жумуштарга сарпталган деп экспертизанын корутундусу. Ошол кезде доллар 68 курс болгондо 1 миллион 463 миң доллар сарпталган могул жумушка. Бирок актыда 2 миллион 464 миң деп кол коюшуп алып атат. Эним чындыгында ошол 2,5 миллион доллар кете турган жумуш бул жерде кылынып бүттү. Бирок 1 миллион доллар бул элдин акчасы болуп атат да. Ошол элдин акчасына кылынган 1 миллион доллардын жумушун Нуржанат биздин акчага кылынды деп атат да. Акчасына кылынган ошондо элден ал жумуштар кылынган эмес да. Мына бул жерде ал список даже жок да. Бул өткөрүлгөн жерде жумуш жок. Алардын договор подрядында мындан көп жумуштар бар. Бирок алар могу жерде аз эле жумушту өткөрүп туруп мага өткөргөн. Калган жумуштун баарын мен ушул жарандардын акчасына салынып бүттү да. Мына азыр өзүң күндө кирип чыгып атасың. Бул жер уже мына ремонттору да бүткөн, баары жакшынакай фасад менен эле благоустройстводон башкасын баары бүттү да. Бул жерде азыр актыда ошондо Мурас Мега Казиев жетектеп турган убагындагы Мурас Мега турабы? Сиз жетектеген эмес. Ооба. Мурас Мега менен Нуржанаттын ортосундагы эме келишимми акт? Ооба, акт. 2022 жылы. Сиз алып атканда? Мен алып атканда мына могул эле жумуштар бүткөн. Калган жумуштар бүткөн. Мурас Мега кол коюп берип атат. Ооба, мына Мурас Мега кол коюп мага объектини өткөрүп атат. Ушул кезде мына эми ал убакта мисалы бул кагаздар жок белесизби? Муну мына 2022 жылкы сверка болду да, бул тергөө иштери жүрүп атканда. Мага 19 жыл өткөрдү иним. Бул 2022 жылы сверкада мына мынтип кол коюшту алар. Кол коюшканда Казиев Мурат мойнуна алып атат. Мына момча акча чын эле Нуржанат мага берген деп атат. Өзүнөчү. Эгерде өзүнө ушул акчанын баарын чындыгында берсе, мына иним бул здоровый эле вопрос. Эгер Мурас Мега 3 миллион долларды Нуржанаттан действительно алса, бул объектини Мурат байке өзү эле бүтүрөт да. Өзү эле бүтүрөт. Ага эмне мынча компаниясын сатканга мажбур болот. Мен да бул ишке такыр аралашпайт элем да. Мен аралашпасам, мен дольщиктерим да аралашпайт эле да. Келгенде мындай тактадыңызбы ушул документтердин баарын? Албетте анын баарын такталган, баардыгы такталган, карызы бар деп айтып мага. Тигил арабтар акча бербей атат. Бул жер токтоп калды. Берген акчаларынан биз бир аз коротуп салдык эле деп мындай кадимкидей элечи кыргызча эле мага айтып. Мына могул участокторду алып салганбыз биз стройканын акчасына деп мына. Могул жерде мына нотариально заверенный участоктордун жер документинин копиялары. Мына бул жерде жазылып турат. Предварительный договор ОСО Мурас Мега. 18 жылы алышкан. 14 июнь 18 жылы. Бир эмес, эки участокты бир жерден сатып алышкан. Могул эки участок Мурас Мега. Андан тышкары мынакей Жакупбеков Намир дегенден мына алган предварительный договорлор мына. Бул дагы 18 жылы 14 июнда Казиев сатып алып атпай бул участоктор. Бул участоктордун акчасы ушул участокторго коротуп салган акча дагы ушул стройкага кетчү акчадан сатып алып атышпайбы? Түшүнчү. 2016 жылдан баштап акча которуп баштаган алар. Мурас сатып атат ал акчага бирок. Анан стройканын акчасын булар жок кылып салып атат да. Ошондо Мурас Мега стройканын акчасын жок кылып салды дагы анан кийин компаниясын сизге сатып ийди. Анан 1 миллион доллар жок болуп атат да. Сиз кандайдыр бир доо койдуңузбу андан кийин сатып алгандан кийин? Албетте мен доо коюп, арыз жазып, анан арыздардын баары ачылбай туруп кыскарып кетип, анан ошон үчүн кече биз прокуратурага барып, анан ошол Первомайский сатып алганга чейин мындай карап эметкен жоксузбу, тактаган жоксузбу? Кой карызды тактадым, 2021 октябрь койсоңуз болбойт беле дейм да ошондо. Ооба. Карызы бар компания. Туура айтасың. Сатып албай койсом деле болмок. Бирок мен ошондо аудит кылам дегенде жана Ибраимханов мен мына дагы экинчи жолу кайталанып атам, муну өткөнкү интервьюмда да айткам. Өз ара эсептешип алабыз азыр. Бул үй полный сага өтүп атпайбы компаниясы менен.
Эми бул иностранецтердин алдында эки кыргыз чукушпай эле коелу. Үйдүн баары сага өтүп аткандан эми сен назад кетпейсиң деген сөз болгон да мына эки адамдын ортосунда. Ошондо сиздер ошо Нуржанаттын жанагы Ибраимканов, Сулайман байке, ошолор менен биргеликте эле келишип эле акырын иш кылып, анан бул жашоочуларды бияка киргизип салдыңар, кандай болуп калды? Алар сатып алды деди, сиз сатып алдыңыз, анан кийин бияка экинчи, үчүнчү тарапка квартиралар саттыңыздар мисалы. Анан кийин эки компания кайра эле бири-бириңер менен келише албай мен алар менен келише албай аткан жокмун. Алар өздөрү биз менен келише албай атат. Эми 19-20 мага сатса бул объектин болгон карыздары менен. Мен аларга 4 миллион доллар берсем, долясын, акчасын төлөп, андан тышкары бул үйдү объектини бүтүрсөм, элдин акчасы менен. Анан 2 жылдан кийин алар келип, 2 жылдан кийин келип биз бир сом бир тыйын алган эмеспиз. Акчанын баары биздики, биздин акчага салынган деп атса, анан биз унчукпай отурушубуз керекпи? Мурас Мегадан эч кандай эч нерсе өндүрө алган жоксуздар силер? Жок, өндүрө алган жокпуз. Мурас Меганын мурунку ээси, мынакей мен сага азыр протоколдон окуп берем. Талипова бүт өзүнүн акчасына салган, биз 4 миллион сомдон башка эч нерсе берген эмеспиз деп тастыктаган кагаздары бар бул жерде эми. Мынакей, мен сага окуп берейин. 2022 жылдын 20 апрелинде бул беттештирүү протокол. Мени менен, мынакей, Казыев Мурат менен менин ортомдогу бул беттештирүү, муну подполковник Жаналиев өткөргөн, ошол чүй КМБда. Тергөө маалында. Казыевтердин колдору жокку. Зато артында Жаналиевдин өзүнүн колу бар. Муну соттон барып деле алсаңар болот. Мына копия берина деп. Копиясын бергенде КМБдан сураш керек. КМБдан сурап аласың. Ооба. Мына бул жерде мына кимдин бул жерде мына Көө Казыевке суроо берип атат да. Ким? Бул тергөөчү берген суроо. Айттыңызчы иш жагдай боюнча эмне айтып бере аласыз дегенге, мына Казыевдин жооп берип аткан жери мына бизге тиешелүү жеринен баштап айтып берейин мынакей. Бишкек шаарында Сүйркул 16 дарени салынып жаткан объектиден дейт мына Сулайман Ибраимканов 203 000 АКШ долларын берип жатып мага болжол менен 116 000 доллар жетпей калды. Мага накталай 87 000 долларын берип, ошол жетпей калган суммага мен сага жумушуңду аткарып берем деп экөөбүз сүйлөштүк дейт. Мен ага макул болдум. 2-3 күн өткөндөн кийин ошол 116 000 доллардын маңдайымда отурган асыл жумуш аткарып баштады дейт мына. Кирпич койду, эсимде жок дейт мына. Стяжка койду, швагансыз, бирок асылдын аткарган жумушун эсептегенде 2000 долларга ашык жумуш аткарыптыр. Мындан кийин асыл экөөбүздүн мамилебиз андан жакшы болуп калды. Ал эми Ибраимканов асылга 116 000 доллар Ауезова көчөсү 4 берем деп мага айтты, квадратурасын билбейм дейт. Андан кийин мен ооруп калып, өзүм ден соолум болбой, курулуш иштерин башка бирөөгө өткөрүп берсемби деп ойлоп жүргөм. Ибраимканов менен сүйлөшүп жатып, Асыл Талипованы сунуштап калды дейт, көрдүңбү? Сулайман Ибраимканов Казыевка мени сунуштаптыр. Талиповага эле өткөрүп бер деп. Мен макул болуп, Асыл менен сүйлөшүп, ал мага макулдугун берди. Мына Нуржанат ЧЧКсы мага берген Арча Бешиктеги дейт, жайгашкан 121-үйүн мен Асылга сатып бер деп бердим дейт, көрдүңбү? Ал болсо сатып, мага 50 000 АКШ долларын мага алып келип берди дейт мына. Ошол Арча Бешиктин акчасын мен Мурас Мегага 50 000 долларын алып барып бердим. Ошондо 203 000 сомго 203 000 долларга, жок 116 000 долларга өзүңүздүн каражатыңыздан баштаган тууралуу сөз башталган турган. Анан могу жерде сверкада мынакей жазылып турат да энем. Арча Бешик деген үй бар мына могу жерде. Жыл массив Арча Бешик мына 10 жыл 50 000 долларга Нуржанат Мурас Мегага өткөргөн. Бирок мына могу сверкада муну стройкага деп өткөрүп алышканда. Негизичи, а бирок стройкага кирген эмес, мен акчасын өзүнө кайтарып бергем Мурас Меганы Казыевке. А булар каяка жумшады мен билбейм ал акчанычы. Факт ошто мына. Ошол учурда дейт Асылга толук ишенип, өзүмдүн Мурас Мега компаниямды 20-жыл май айында Асылга өткөрүп бердим. Асыл менин 100 000 долларына баалап, ордуна менин карызымды дейт мына, карыздарын. Электрике, кыргыз бетонго, материалга иштеген балдардын айлык маянасын, администрацияда иштегендердин 3 айлык маянасын, курулуштун ички жумуштары мына
аткарылбай калган ошол ишти бүтүрмөк. Ошондон сырткары фасад тигил бул жумуштар мындан сырткары Нуржанат түзүлгөн келишимдин аянат чыгарып Мурас Мейганын атынан толук жоопкерчилик алып жооп берем деген. Ошондой эле компания дейт мына чогуу Нуржанат компаниясына мага берилген Чоң Арык айылындагы $280 миң мына бул сверкада жазылып жүргөн жана особняк $280 миң бааланган үйдү өткөрүп бердим дейт мына мага өткөрүп берген да. Мына $280 миң жумуштун акысына деп өткөрүп берген, бирок бул даже $150 миң сатылбай койгондо, $150 миң даже өтпөй койгон ал үйчү сатылбай койгондо, анан мына кайра айтат мына кийин Нуржанат компаниясы мага берген Чоң Арык айылындагы $280 миң бааланган дейт. Мен Асыл Талип өткөрүп берген үй кайрадан Асыл Талипова Нуржанат компаниясынын ишенимдүү адамы Ибраим Кановго Ысык Көл областында жайгашкан Чоктал айылынан 2 коттеджге алмаштырып кайрадан өткөрүп берди деп атат. Кимге өткөрүп берип атасыз? Ошондо мен Ибраим Канов Нуржанатка өткөрүп берип атам. То есть мына бул 280 миңди стройкага бердик деп мына Нуржанат айтып аткан 280 миңдин особнягында стройкага акчасы кирген эмес. Мен кайра өздөрүнө башка имущество кылып өткөрүп бергем. Мына муну Казыев ушул жерде тастыктап берип атат. Түшүнүп атасыңарбы? Эми мына бул жерде мен көрсөтмө бердим. Казыевке суроо айтып атат. Сиз маңдайыңызда отурган Талипованын көрсөтмөсүн уктуңуз. Бул көрсөтмөгө сиз макулсузбу деп Казыевке суроо берди. Мен маңдайымда отурган Талипованы угуп чыгып дейт, жартылай макул эмесмин деди. Анткени $600 миң Ибраим Канов мага карыз дегенди боюнча ал мага мурда $197 миң карыз болчу. Мынакей, көрдүңөрбү? Карыз болчу. Кийин бул акчаны накталай кайтарып берди. $600 миң деп кайсы акча экенин билбейт экен, бирок алар мага кошумча жумуш аткарууга $600 миң келишим түзүлгөн эле. Ушул акчага мага кыймылсыз мүлк сунуштады дейт. Мен аларды көрүп чыгып жактырбай койдум. Ал сумманын ичинен $116 миң Асыл Талипова иш аткарып берип жатат. Андан тышкары мен $90 миң накталай алгам, өз алган Мурас Мейга. Жалпы сумма $200 миң түзгөн, калган калдык $397 миң. Мен жумуш аткарган жокмун дейт. Мына мен ал жумушту аткарган жокмун дейт. Мага эч кандай акча каражатын берген жок, бирок бул кошумча жумуштарды Асыл Талипова аткарды дейт иним. $600 миң жумушун Асыл Талипова аткарды. Ошондо азыр биздин түшүнгөнүбүз боюнча $600 миң сиз бияка салып атасызбы? Жалпы азыркы бүгүнкү чейин канча сиз салдыңыз? Канча каражат салдыңыз? Мынакей $4 миллион мен Нуржанат компаниясына төлөп бердим, накталай. Кандай төлөдүңүз ошону? Эми азыр ошо коомчулуктун кызыктырып аткан суроо ушул да. Ушу Нуржанат менен сиздин ортоңузда ушул акча берилди беле, берилген эмес беле? Берилген. Мен аны да азыр тастыктап берем. Эң негизги суроо. Эң негизгиси мына мен эмне үчүн бул ушул интервьюдан пайдаланып мындай коомчулукка да башкаларга да жетсин дегеним, тергөө односторонний жүргөн да. Мына баштан тергөө односторонний жүргөн. Эгерде Ибраим Канов, Рыскулова болуп чогуу бул стройканын ичинен Казыев менен биргеликтеби же Казыев биргеликте эмеспи, мен аны далилдеп айтып бере албайм, бирок факт то, что Казыев өзү подтверждать этип атат. Мына 600 миң, 397 миң, 116 миң, 90 миңди мен өзүм алгам, Арча Бешиктин акчасын мен өзүм алгам деген бул беттештирүү протоколунда айткан сөздүн негизинде эле дополнительный тергөө амалдары жүрүш керек эле. Эмне үчүн стройкага кеткен акча, которулган акчаны силер өз кызыкчылыгыңарга короттуңар эле деген суроону Казыевке эч ким суроо берген жок. Эмне үчүн сиз 90 миңди сиз өзүңүзгө алып койдуңуз эле? Эмне үчүн сиз Асыл Талиповага Арча Бешикти саттырып 50 миңди сиз өзүңүзгө алып койдуңуз эле? Эң аягы кичинекей эле ошол суммалардан эле суроо берилип жаралганда, бул ушунчалык чоң скандал болбойт эле.
Бул жерде эгер ошол 1 миллион доллар стройканын мо сверкада көрсөтүлгөн 1 миллион доллар жоголуп кетпегенде, Мурасмейга убагында Монтип Ибраимканов менен кошулуп алып, моунча участоктарды ушул стройканын акчасынан сатып алып, нецелевой использование кылып койбогондо, иним, койбогондо, мен да бул жерде жок болот элем. Естественно, добылшиктер дагы жок болмок. Бул тамыры ушул болот ата. Бул жерде ошо Мурасмейганын ушул. Анан ушинтип тамырлашып, булар акчанын баарын жеп, мындайда бул жерде грамотный отмывание денег деп коет да. Просто юридически бул настолько грамотно они сделали, что никак не подкопаешься, да. В итоге Жамал акча которот Иорданиядан. Кассага акча счетуна түшөт Мурасмейган. Өзү артынан учуп келет. Казыев барат, киптан деме чек менен банктан снимать этет, өздөрүнө берет, Ибраимкановго берет, Рыскуловага берет, кайра иорданстердин өзүнө бере берет акчаны. Түшүнүп атасыңар. Бирок аягында момундай кылып, сверка кылып, бир жумуштун баасы 15 000 долларлык боло турган подготовительный жумушту 10 эсе 160-170 000 кылып көрсөтүп койсо да, эки тарап тең ушуга макул да. Мына мен ичим күйүп айтып аткан нерсе, мынакей иним, сен эгер үйүңдө бир кичинекей тоокана заказ берип салдыра турган болсоң, эгер 10 сомго бүтө турган фундаментине сага мен мына 1000 сомго кылдым деп сага актап келсе, сен естественно кол койбойсуң да иним. Сен айтасың да, кантип сен 1000 сом короттуң буга? 100 сомго эле короттуң го. 100 сомго эле салынган фундаментти сен эмне 1000 сомду жабатасың дейт да любой адам. Бирок бул жерде ушул вопроста баарына Жамал макул, Рыскулова макул. Бул жерде түшүнүксүз, бул жерде эми эки компания мисалы балким акча ичинде жешкенби, жеген эмеспи, аны тергөө иликтеш керек негизи. Иликтеш керек эле. Бирок эч ким иликтеген жок да. Бул башка маселе. Бул тиги. Эмнеге бул эч кандай бул башка маселе эмес иним. Жок, бул жерде жана бул ушул маселеден чыккан, мына могул көйгөйдүн баары ушул маселеден. Эгер ушул акча жок болуп, булар өз ара атмайт этип акчаны жеп кетпегенде, мен да ушул жерде болбойт элем, могул адамдар да бул жерде болбойт эле. Документти өткөрүп алыш үчүн дагы акча берип, ал экинчи вопрос, аны азыр жетебиз иним. Бирок мунун тамыры ушунда да. Мына даже сен эч кандай органда иштебейсиң, абсолютно независимый репортерсуң, сенин даже уккуң келген жок да, көрдүңбү? Настолько коомчулукта бир эле вопрос. Эмне үчүн Талипова саткан? Могу жерде 1 миллион жок болсо, бул стройканы кайсы акчага Талипова кылыш керек эле? Талипова бүтүн Кыргызстанга карыз болуп 4 миллион доллар чогултуп тигилерге берсем мен компаниясын сатып алып. Ошол убакта эле Талипова ошол компанияны сатып атат да. Ооба да. Ошол убакта эле мисалы. Ооба. Сиз билип туруп сатып алдыңыз да, карызы бар. Кандай билип туруп? Мен монтип 1 миллион доллар булар жеп алганын мен билген жокмун. Булар мына 2022-жыл болгон сверка бул. Жок, азыр эле карызы бар экенин билгем деп айтпадыңызбы? Ал карыз 100 000 доллар, 200 000 доллар эле болчу да. Бул 1 миллион эмес болчу да. 1 миллион эмес болчу да. Эгер ушунча ызычуу чыкпаса, бул чындыкта эле чыкпайт болчу. Мен эч качан монтип экспертиза кылдыртпайт элем. Булар өздөрү 2 жылдан кийин келип үйдү талашып баштап алса, бул жабыл аяк, жабыл бойдон эле мен деле билбей эле жүрө бермекмин иним. Анда эми бул иш боюнча дагы балким прокуратура органдары, укук коргоо органдары дагы иликтейт деп ниет кылалык. Ошондой даже сен иликтеген келбесе, кантип алар иликтейт иним мына. Жок, видео кайрылуу кылып коелук, иликтейт деп үмүт кылалык. Эми бул экинчи вопрос боюнча айтсаңыз, ушул сиз ортоңордо кандай келишимдер болду эле Нуржанат менен? Ооба, Нуржанат мага компаниясын ортосунда 100% толук саткан, саткандыгы боюнча акчасын дагы алган алар. Кандай эмелерди көрүп бере аласыз, документтерди ошол боюнча? Кайсынысы керек сага? Документтер көп. Ушул саткан боюнча анан кийин сиз өзүңүзгө мынакей акча берип атканда жаздырып алдыңыз да? Албетте. Кантип мен жаздырып албай акча бермей элем. Турабы? Эми мынакей. Жакталай канча бердим деп атасыз ошондо? Договор купли-продажи долей в имуществе ОСО Нуржанат ЛТД. Окуп атасың да? Түшүндүм. Мына ушул келишим, сен сурап аткан келишим. Ушул келишимдин негизинде биз 6 миллион долларга келишим баалашкан булар. Өзүнүн компаниясын. Компаниянын ичинде бул объектиден тышкары дагы 200 канча миң доллар НДС запас өтөт деген мага.
450 миң дагы счетто бар, ошол дагы өтөт деген. Ошо менен баш аягы 5 миллионго турмак, 1 миллион мага компания менен кошо возврат болуп келмек да. Ошундай болмок. Биздин договорубуз ошундай болгон. Эми бул жерде көрсөтүлгөндөй, мынакей 4 миллион 148 миң 200 доллар. Мына обеспечить, бул жерде мындай атат, мына обеспечить погашение обществом займ деп атат. Мына мен буларга карызга акча берип турмакмын. 4 миллион. Булар өздөрүнүн учредительдеринин алдындагы кредит карыздарын жапмак ошол акча. Общий 6 миллион долларга сүйлөшүлгөн. Калган акча бул стройкага салынган акчадан кем эмек. Ошол менен толук биз эсеп чотубуз бүтүп, алар таза, мен таза болду, ушундай болду. Бул 2020-жылы түзүлгөн договор бул. Мына бул жерде скан колгойлорду коюп, жана 5 киши. 5 киши толук мына монтип кол коюп, өздөрү 20-жылы карантин болуп калган себептүү келбей калган. Мына сени кызыктырып аткан келишим ошол. Мына монтип скан колгон. Анан мынакей подтверждаю Рыскулова по доверенности деп печатын коюп, ошол Рыскулова келип подтверждать этип берген. Ошону подтверждать этип бергенден кийин биз акчаларды чогултуп, пайтапна Рыскуловага берип жүргөнбүз акчаны. В итоге 4 миллион баштапкы суммабыз мынакей. Бул ошо подтверждение бергени, ооба письменный подтверждение бергени да, Нуржан. Жерде окусам, мынакей. Настоящим письмом подтверждение выдано Кварталстрой по месту требования представитель Рыскул Нуржан Татеновны, мынакей. 20-жылы частным нотариусом подтверждаем, что скан подписи, мына могу жерде, на предварительном договоре, на договоре купли-продажи долей в имуществе, он айтып атат, действительны и подписи принадлежат участникам ОСО Нуржанат ЛТД и были поставлены самими участниками, отправлены онлайн. Мына могул подпистерди дагы айтып чыгышканда, бул подпистерди Талипова өзү кол кое алган деп. Мына муну ошентип ошол Рыскулова нотариустан ошо договор чын деп 3 тараптуу болгон экен да, ошондо. 2 тараптуу. Мен, анан тие Нуржанат тарап. Нотариус ана подтверждать этип берип атат. Анан кийин мынакей ошол эле жылы ондай доверенность Нуржанат компаниясы Рыскуловага момдай генеральный доверенность беришкен да, акчаны ала бергенге укугу бар деп. То есть Нуржан келип менден акчаны алганга укугу бар тууралуу момдай доверенность берип кеткенден кийин биз Нуржанга акчалардын баарын берип баштаганбыз. Мына ушул доверенность менен келип Нуржан менден акча алчу. Нотариалына өзү заверт этип мага келип берген. Демек мына эң баштапкы башында декабрда мен 500 миң доллар берип атканда бизде мына мондай болгон. Мына 24 декабрь 2020 жылы мен менен Нуржанаттын ортосунда соглашение да мына. Настоящее соглашение составлено между ОСО «Кварталстрой» в лице генерального директора Талиповой Асыл и ОСО «Нуржанат» в лице представителя по доверенности. Соглашение боюнча мынакей передала первый транш размер 500 тысяч долларов, тем самым определили, что остальные 5,5 миллиона также будут передаваться частями и наличными Рыскуловой. Түшүнүп После чего будет составлено письмо подтверждения. Также составлено дальше о том, что денежными средствами Рыскулова распоряжается на свое усмотрение, а Талипова распоряжается незавершенным объектом, торговый дом с апартаментами, расположенный по улице Суюркулова, на свое усмотрение. Однако все расходы по окончании строительства будут вычитываться с основной суммы. Бул кагазды дагы өткөндө Азиз берген булардычы. Мындан тышкары дагы жанагы да бир кагаз жүргөн. Силер үчүн бул кагаз болсо, бул биз үчүн документ. Оригинал барбы? Оригиналдары бар. Мынакей 4 миллион 200 миң доллар алдым деген мынакей оригинал. Буларды ошо кече күнү биз дагы
Нуржанатка көргөзгөнбүз. Сиздер алган турбайсыздарбы? Албетте ал мен алган десин деди. Көтөрүп бардык ушул документтердичи. Ал алган жокмун деп атат. Документтер жасалмады деп атат. Ооба, жасалмады. Сиздер мисалы мына эми угугу. Бул кагаздычы мисалы акчаны берип атканда күбөлөр барбы? Видео же кандай бир нотариустан бир отуруп алып чогуу мындай нотариусту көбөлөндүрүп мынакей берип атат деп ушундай кагаздар барбы? Мындай да. Эки юридический компаниянын ортосунда келишим болгондо нотариально заверить эткен бул мындай обязательный нерселерге кирбейт. Расчетный счетко балким салган. Расчетный счетко салайын деген мен. Чектериңиз. Расчетный счетко белгилүү мала кереги тиймек та мисалы. Ооба, сен же өзүң жооп бер, же мен жообумду күт энем. Шашпайчы, мен түшүнүп атам, сен аябай вопросуң көп мага. Сен шашпай задавать эт, мен баарына жооп берем. Мынакей, мына молодой гвардия боюнча дагы бир объект сатышкан да булар мага. Молодой гвардия боюнча действительно мына мен момтуп эле, жакшынакай барып эле которуп койчумун өзүм атыма булардын счетуначы. Мына бул Жамалдын счету да. Мына выписка расчетный счет. Бул Жамалдын счетуна. Мына мен мынтип оплата Талипова Асанкадыровна деп өзүм мына 12.900, 13.200 доллар, 13.800 ушундай сыяктуу кылып мына монтип акчаларды которчумун. Бирок ушул которгон акчаны деле Нуржан таанып атат азыр иним. Муну да алган жокпуз деп, ошол молодой гвардиядан сатып алган квартираларды дагы выселенияга берип, муну дагы таанып атат. То есть без разницы атат. Мен счетко котордумбу, же наличный бердимби, бул үйдү дагы талашып атат да. Мына бул жерде мен банктан эле которгом эми. Общий 596 000 доллар котордум. Ошол акчаны да биз алган жокпуз деп атат булар. Ал үйдөгү менин должиктеримди дагы чыккыла деп атат. Оригинал документтардын баары менде. Мага нотариустан эле өткөрүп берген Нуржан. Предварительный договор купли-продажи кылып, техпаспорттарды берип, госрегистрден эле өткөрүп берген үйлөрүн азыр деле кайра эле талашып атат деген. Ушундай болуп атат да. А без разницы атат. Аны деле талашып атат. Мына молодой гвардияга барсаң, элдер айтып берет. 2021-жылы 28 октябрда ушул Рыскулованын заказы менен мени Алиев камап салган 3 күнгө. Камап салганда ушул Нуржан Рыскулова келген сотко, Октябрь сотунда, Октябрьский райондук сотто санкция болуп атканда Рыскулова келди, ошол жерде карап турду. Мени 2 айга камалсын деп сот чечим чыгарганда Рыскулова түнкү саат 11-де келип, могу жерге баннерди илип, охрананын үстүнө башка охрана алып келип, бул жерди басып алган. Анан Кудайдын жардамы менен 5 күндөн кийин Талипова кайра чыгып калган. Чыгып калгандан баштап мына арыз, до Нуржандардын үстүнөн, Нуржанаттын үстүнөн арыз менен мен ошол эле октябрда сразу кайрылгам. Регион ТВга чыктым, мына кандай болуп иштер кыскарып кеткенин, тергөө бир ыкта эле жүрүп атканын 2 жылдан бери мен какшап келатам менин. 2 жылдан. 19-жылы өткөрүп берген объектиге 21-жылдан баштап биз 2021 жылдын октябрынан гана баштап билдик Талипова апартаменттерди сатканын деп ушундай туура эмес маалымат берип атат да. Азыр сен көрдүң да булардын офиси кажерде экен. Бул эле объектинин бет маңдайында 10 метр жерде офиси бар булардын. Терезе абдан чоң, камералар турган, постоянно ал камерада видеонаблюдение, буларда доступ бар. Элдер кирип чыгып ремонт кылып атканын деле көрмөк да. Мына ушул эле схеманы молодой гвардия боюнча Рыскулов айтып атат. Талипова бизге айтпай туруп, молодой гвардиядагы да квартираларды сатып ийген деп айтып атат да. Подписоого элдер алып, жарым жылдап ремонт кылып, ичинде жашап жүргөн баарын эчтекен айткан жок. Аны да биз 21-жылы октябрда билдик деп айтып атат да. Бирок болбосо 20-жылдан баштап мен 596 000 доллар ал молодой гвардияда квартиралардын акчасын банк аркылуу эле төлөп жүргөн. Өзү нотариустан оформ этип берген документтеринен баш тартып атат да. Бул үйлөр биздики деп атат. Ал жак, мисалы молодой гвардияга ошо төлөп жүргөнүңүз жерде станциялар бар экен, мындай аныктыгы көрүнүп турат да. А бирок ошону деле талашып атат. Бул имаратка мисалы кандай кагаздарды көргөзө аласыз, мисалы станцияларды же бизде мына письмо подтверждениясы өзү алган тууралуу тастыктап кол коюп берген кагазы.
Бул негизи письмо подтверждение дегендин өзү эле бул Нуржандын чыгарган документи да. Жанагы подпистерди подтверждение кылган документтен эле чыккан подтверждение да. Мисалы сиз деген монтип мына 2020-жылы мына ушуга кол койгон. Мына 2020-жылы буга кол койгон. Эми эгерде ал мен акчаны алган эмесмин. Сиз мисалы мынтип квитанция чыгарып бербедиңизби өзүңүздүн компанияңыздын атыңыздан сатып алгандарга мисалы. А ушунча жанача $4 миллион ашык акча берип атып, сиз ошол компаниядан бир чек алган жоксузбу мындай? Эми Нуржан бухгалтер эмес да. Алма квитанция бере албайт да. Мен сага бул доверенностьти ошон үчүн көрсөтүп атам да. Бул доверенностьте ага укук берилген. Келип акчаны ала алат. Квитанция же ар кандай эч нерсеси жок эле акча ала алат деп мына Жамал кол коюп өзүнүн атынан Нуржанды мага жиберип атат да, эми 20-жыл. Түшүнүп атасың? Түшүнүп атам. Анан Нуржан келип офистен эле акчаларды алып, үйүнө жеткирип берип, канча деген күбөлөр бар. Ушул 4 миллионду мага карызга берген адамдар дагы бар тирүү. Эгерде тергөө бириктай жүрбөгөндө ушулардын баарын чакырат белем. Мен өзүмдүн ушул берген акчамды мен далилдейт белем. Ошол күбөлөрдү алып келет белем, ушул акчаны ким бергенин, кайсыл акыбалда берилгенин, кайсыл Нуржандын кайсыл үйүнө алып барып бергенибизди күбөлөрдүн баарын алып келип тастыктайт белем мен. Бирок тергөөдө Нуржан жөнүндө сөз болгон жок да. Бул кагаздарга эч ким көңүл бурган жок. Мына городской сот болуп атты. Сотто протокольно биз приобщать эткиле деп мына доольщиктердин көзүнчө мен сотко сунуш киргиздим. Бирок сот сунушка макул болгон жок. Муну эч ким укпай эле. Ошон үчүн коомчулукта баары ойлойт. Тиги Талипова жөн эле айтат. Жөн эле кантип болсун эми? Мына могул жерде доольщиктер жашап атканына мына өздөрү отурат 1 жыл болду. Мына сенин үйүң болсо эми, сенин үйүң мына мындай эле карапайым суроо берейинчи сага. Сенин үйүңө бирөө келип жашай алабы? Сен кууп чыгасыңбы үйүңдү? Сенин үйүңө мыйзамсыз бирөө келип жашай алабы? Ушу 21-кылымда. Эч ким жашай албайт да. Туурабы? Эгерде мен мыйзамсыз атсам, мыйзамсыз элдерди киргизсем, 1 жыл болду Кудайга шүгүр жашап атабыз. Эмне үчүн анда бизди чыгарып койгон жок булар? Эмне үчүн чыгаргыла деп сотко берген жок? Эмне үчүн октябрь айында эле Рыскулова менин үстүмөн арыз менен кайтылган жок? Ал 22-жылы арыз менен кайтылды. Арызын эгер иликтесең, Рыскулова Нуржан 2022-жылы менин үстүмдөн арыз жазды. Эмнеге 21-жылы эле жазбайт анда? Ушул вопросторго ким жооп берет? Эмне үчүн эгерде мына силер расследование кылып атсаңар, тамырынан баштап расследование кылгыла да эми. Мен түшүнүп атам, Кыргызстан боюнча Талипованы эле мындай күнөөлүү деп табыш керек эмес да. Бул жердечи максат туурабы? Сенин максатың чындыкты чыгарыш керек болот атабы? Ошон үчүн келип отурам да. Мына рахмат сага келгениме. Эми чындыкты чыгаргым келет. Ушул вопросторго суроо, жооп тап. Эмне үчүн Рыскулова 2022-жылы менин үстүмөн арыз жазды? Эмне үчүн 2021-жылы эле ошол октябрда мен арыз жазганда эмне үчүн Рыскулова жазган эмес? Анан колунда көтөрүп жүргөн обязательстволордун баары ал менин колум эмес. Мен сага мына азыр запистерди угузуп, ал киши дагы айтты, мен дагы өзүмдөгү запистерди сага угузайын. Сот иштери боюнча сөзүн аябачы болсо, сиз дагы эл аралык сотко кайрылган турбайсызбы? Третейский Минюска регистрация кылып бергиле деп. Ооба. Минюска регистрация кылып бергиле. Ооба, отказ берди Третейский. Договордун негизинде договорлордун негизинде эмес, мына могул купля-продажа долянын негизинде ушуну мен Минюстан регистрация кылып алайын деп бердим да. Эми бул жерде карабайсың, эл аралык сот дегенде мен даже купля-продажада пока акчасын төлөгөн деген пункту жок да, же барбы? Бар да, биз муну кол коюп атканда акчаны алдык деген пункт бар да. Деген акчасын. Пункт бар да. Биз муну кол коюп атканда акчаны алдык деген пункт бар. Өткөнкү интервьюсунда Нуржанат ЛТД компаниясынын өкүлү Нуржан Рыскулова ушундай милдеттендирме жазып берген деп сизде айтты да. Бул милдеттендирмеде сиз деген ушул имаратты курулуш иштерин бүтүрүп туруп өткөрүп берем деп жазып берип атасыз. Компания, Нуржанат компаниясына. Ушул милдеттендирме жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болгон?
Эми биздин мен менен Нуржанат компаниясынын ортосунда 3 обязательство болгон. Бирок алар мурунку обязательстволор. Бул обязательстволордо алардын алдык деген колдору бар. Бул обязательствода алардын алдык деген эч кандай колу жок. Биринчиден, экинчиден бул менин колум эмес. Бул мен берген обязательство эмес. Муну Рыскулова өзү деле тастыктаган обязательство менден албаган. Ал боюнча мына мен дагы далилдеп берейин, мына Нуржандын өзүнүн эмеси. Обязательство не передавала, мы у тебя никакое обязательство не принимали. Лично я, как доверенное лицо доктора Джамала, по доверенности. Кому ты передавала, какому бойке, меня вообще не волнует. Я обязательства не брала на руки, и это одностороннее обязательство. Ты можешь хоть 100 раз таких обязательств дать. Мы вправе принять, а вправе не принять. Это наше дело. Это не двусторонний договор, это односторонняя сделка, которую мы вправе как принять, так и отклонить. Это во-первых. А во-вторых, я, как доверенное лицо доктора Джамала, никакое обязательство у тебя не брала. Бул обязательство боюнча мына Октябрьский райондук териштирүү болуп атканда менин арызымдын үстүндө Рыскулованын үстүнөн иш козголгон. $182,000 боюнча присвоение деп ал банкка которбой койгондо жана Жамалдын счетуна ошол акчаны. Ошондо ушул обязательство обозрение берилгенде мен ошол жерден эле айткам, буга экспертиза кылгыла. Мунун оригиналын Рыскулова алып келип берсин деп. Ошол жерде тергөөчү, мен азыр мына беттештирүү протоколунан дагы сага көрсөтөм. Тергөөчү Рыскуловадан мунун оригиналын сураганда Рыскулова айткан, мен оригиналы кайда экенин билбейм деп. Мындай жана акча алып аткандар боюнча дагы голосовойдо жокпу такы? Бар, ал почтам акчаларды алып жүргөнү боюнча дагы голосовой бар менде мынакей. Аслан, мне может быть, не домой, а прямо когда будем оформлять? Азыр мен бөлүп коем, не домой деп көрүнөр. Биз ага чейин постоянно үйүнө акча жеткирип берип турганбыз. Там я и возьму деньги. Я домой боюсь такие деньги брать. Давай мы в понедельник, когда будем оформлять, тогда твои сотрудницы мне передадут эти деньги за квартиру. То есть мындай акчалар Нуржанга наличными берилип эле жүргөн. И беттештирүүлөрдө ал акча алганын эч качан танган эмес. Нуржан ушундай жооп берет да. Я не помню сумму дейт. Да, я брала деньги деп жооп берет. Но сумму я не помню дейт. А бирок өткөн видеодо такыр алган жокмун деди го. Мен ошон үчүн жана беттештирүү протоколун сизге берейин деп атпаймынбы? Ошол беттештирүү протоколунун негизинде Нуржан акчаны алдым деген үчүн ЧУЙ ГКМда отдельно выделить этип по факту присвоения денежных средств деп Октябрьский РУДга выделенный материал кеткен. Мен азыр анын токтомунда сизге көрсөтөм. Бул биринчиден. Экинчиден, мына жана сиз айттыңыз, 2021 эле мен билдим деп атпайбы? Як сатылып атканын? Сатылып атканын. Эгерде ошол 2021 жылы эле билсе, мен дагы бир жолу айтам, эмне үчүн ал барып арыз менен кайрылган жок. Эми ал андан мурун эле билгени боюнча мен дагы мына голосовойну угузайын, мынакей. Нигде не расписывалась. Салам, мне может, люди, которые мне звонят с этого, а также люди, которые мне звонят с этого Суюркулова, я им всем говорю звонить к тебе, но они хотят также создать группу и коллективное заявление, понимаешь? Поэтому ты что-нибудь сделай, пожалуйста. Бул качан кулактагы аудио? Бул 2021 жылы октябрдагы аудио. 2021 жылы октябрда. Жана мени камап койгондо, булар түн ичинде келип баннерин илип койгонда. Анан Инстаграм, интернетке чыгарышканда задержана Талипова депчи. Анан мен дольщиктерим көрдү да. Анан элим иштетип бияка келишиптир объектиге, келсек тигинин баннери илинип турат, анын номери турат. Анан дольщиктер ошол номер менен чалып башташат буга. Анан ошону бул мага айтып атат да. Сделай что-нибудь, пожалуйста деп. Туурабы? Өзүнүн үнүн токтоп. Бул жерде эми менде вообще мындай айта турган сөз жок да.
Мунун баарын эч ким көңүл бурган жок тергөө маалында. Эч ким менден асыл эже далилдериңизди алып келиңиз, эмне кагаздарыңыз бар деп тергөө иштеринде менден эч ким антип сураган жок. Покупатель заплатил покупную цену по настоящему договору продавцам. Мына сен окутасың дейм эле. Окудуң ушуну? Мынакей. Покупатель заплатил деп атат. Должен заплатить деген жок бул жерде. Покупатель заплатил покупную цену по настоящему договору продавцам дейт. Ошол эле маалда общество мына карыздарды толук төлөп бүттүк дейт мына. Бул жерде да жазып атат, кайра тастыктап, алдында окуп кой кылычын. Общество в полном объеме погасило задолженность кредиторам, в том числе участникам общества, на общую сумму 4 миллиона 148 тысяч 270 долларов США. Мына өзү окуп атат. Эмне болгон кредитор бар ушунда? Ошо жана мен берген 4 миллион доллар менен булар бүт карыздарды жаптык деп атат бул жерде. Бул жерде айтып атат мына. Покупатель предоставил, мына. Должен предоставить деген жок мына. Покупатель предоставил обществу займ на общую сумму не менее 4 миллиона 148 тысяч 270 долларов США с целью рефинансирования задолженности общества перед кредиторами. То есть Нуржанаттын өзүнүн кредиторлору болгон. Бул компания өзү карызы бар болгон. Түшүнүп атасыңбы? Кредиторы, в том числе перед участниками дейт. Мына. Түшүнүп атасыңбы? Мен мына анан силер кантип анан сен ким таанса сурайсың. Ошону көрсөтсөңүз анан эмне, могу сот. Вот мына. Сен аябай жакшы заключительный сумму вопрос бердиң. Мынакей. Ошону биз 9 ай третейский сотто доказывать эттик. 9 ай. Эмне үчүн мындай болду, Бул жерде мынакей. Покупатель заплатил покупную цену деп турат. Бул жерде мына бүт колдоого мына өздөрүнө ушул эле кол коюлганды Нуржан келип подтверждать этип атат. Демек Нуржан подтверждать этип атат, бул 4 миллионду алганын. Түшүнүп атасыңбы? Анан биз айла жок третейскийге берип атабыз да. Мен укугум тебеленип атат да. Кудай ырбады, акчаны берсең, элдер сатып алса, кирип ремонт кылып жашап атсак, 2 жылдан кийин келип үй биздики деп атса. Анан бул жерге бул киши көрсө 2016 жылдан бери Рыскулова өзү ошол международный третейский сотто арбитр болуп иштейт экен да. Анан сиз аны билбейли ошол сотко кайрылдыңызбы анан? Жок, ал өзү арбитр болуп иштеп, анан бул жерге в случае спорных вопросов только третейский сотко бере аласың деген пункт бар экен да. Ошондой пункт бар. Пункт бар экен. Ошондой пункт болгондо башка сот карабайт экен. Закон боюнча. Ал эми бул анан арбитр болуп өз эч жака кайрыла албайт экен да, карасаңбы. Мен эмнени айткым келип атат? Бул изначально запланированный да. Булар башынан эле мени алдайм деген ниетте эле кылган. Эми ишенеби, ким ишенет, у каждого своя правда. Менин правдам ушул да. Вот это факт, который эч жака жоголуп кетпейт. Мына договордо ошол при подписании деньги получили деп турат, карыздарыбызды бердик деп турат, юристи печатын басып тастыктап турат деген. Анан ушул документ бар үчүн Нуржан келип бул жерде эч кимди выселять эте албай атат да. Түшүнүп атасың? Анткени мына ушул договор купли-продажа доляны Нуржан эмне үчүн жокко чыгарган жок анда. Эгерде ушул аткарылбаса, ал юрист грамотный, мага караганда. Анда ошол эле международный сотко берип, прошу признать недействительным дейт беле. 2 жыл өттү. Мына 2021 жылы берип койсо, мына эмгичекти соттошот белек. Андай бир дагы сотко кайрылган жок да Нуржан. Кантип кайрылат эгерде бул жерде кол коюп атса акча алганбыз деп. Түшүнүп атасың, мени ушундай болот да. Ушундай ключевой моменттерге эч ким көңүл, ачык эле көңүл бурбайт да. Мына могул кара деп мен айтып атсам, жок, следствие айтат, жок Талипова, бул кара эмес, бул ак. Койчу, мына өңү кара болуп турат болсун, жок, бунун өңү ак деп атат да. Ушундай тергөө жүрдү. Андан тышкары кечээки интервьюсунда Нуржан Рыскулова айтып атат, бул жак жилой дом эмес.
ал жакты квартира кылып сатып жибериптир деп сиз күнөөлөп атат да. Биз госрегистрдан тактасак, бул жак чынында 49 жылга ижарага алынган жер экен. Мэриядан 49 жылга ижарага алынган жер. Бул жер жеке менчик эмес. Бул жер мэриянын жери. Андан кийин кандай негизде ушул жер эми сатылып атат жеке менчиктергечи. 49 жылдан кийин бул сатып алган адамдардын тагдыры кандай болот? Аябай суурашуу бердим да эми. Чыгып кетти деп айтабы мэрия? Же дагы кандай бир жолдору барбы? Эми алар мэрия антип айтабы, айтпайбы, мен 49 жыл алдын ала айта албайм эми. Жана сен еще нотариальный дагы ич кагаз алган жоксузбу деп сурадың го эми. Мынакей мен сага нотариальнысын дагы айтып коеюн мына. Бул уже 21-чи жылы мына Рыскулованын нотариуста берген, мага берген обязательствосы. Обязуется передать кварталстрой 100% доли в уставном капитале Нуржан АТЛТД по факту получения полной суммы. Остаток калганда, аны мына эсептеп стройкага кеткен акчадан кемитиш керек эле да. Эми азыр булар стройканы дагы биз салдык, биздин акчага. Талипова да бизге эч акча берген жок. Бул соглашенияны биз вообще кол койгон эмеспиз. Анын мен эч кандай буну подтверждать эткен укугум жок болчу. Деген ушундай нерселер менен эле. Бул жерде ошондо толук өткөрүп берем, акчаны толук алганда деген эле распорттукта ошондо, бирок акчаны алган жокмун деп кайра таанып атат да. Карабайсыңбы? Эгерде акча албаса, акча албаса эмнеге жазат муну? Калганын алганда өткөрүп бересиз. Калганын да мен бердим да. Понимаешь? Бердим, даже ушуну таанып атпайбы. Бирок бергенден кийинки кагаз жок болуп атат да ошондо. Бергенден кийин уже бул договор боюнча автоматически өтүш керек эле да бизге. Түшүнүп атасың мени? Бул договор боюнча автоматически өтүш керек болчу да мага. Бирок ушул жерде өздөрү алганын тастыктап алып, анан кайра келип талашып атат да. Эмне? Бул жерде мындай жана сооско өтүп койсоң. Азыр сага жер боюнча азыр мен ушул документти алып сага көрсөтөйүн. Андан тышкары бул жер торговый центр болот деп жазылып атат да статусундачы жердин эч кандай мындай жерлердин статусу болот эмеспи? Ар бир жердин багыты мындай салынып турган жер деп. Бул жерге торговый комплекс салынат деген статус экен да, Росреестрдан. Кантип сиз квартирага саттыңыз ушул жерлерде? Эми биринчиден эч ким жерде квартира деп саткан эмес. Договорлордун баарын окусаң, ошол проектиде жазылгандай эле торговый дом с апартаментами деп турат иним. Мына дочектерден да отурат, мен эч кимисине ушул жерде бул деген апартамент эмес, бул коммерческий жилье эмес, бул жилой квартира деп эч кимге саткан эмесмин. Договордун өзүндө да апартамент деп торговый доме деп жазылып турат. Договордо ошондой экен. Мына апартамент. Ошондо бул договор менен жана мындай сатып алат бул дочектерчи сиздерден апартаментти. Ооба. Бул договорго кол коюп койсо, демек 49 жылдан кийин мэрия эмне десе, биз ага макулбуз дегенге кол коюп турат да. 49 жылдан мындай да. Анткени 49 жылдан кийин мисалы бул жердин тагдыры кандай болуп белгисиз да. Уже 49 жылдан кийин договор бүтсө, мэрия балким өзү алат дагы, жок бул жака негизи архитектура боюнча имарат, жашай турган имарат болбойт деп туруп балким алып койсо кандай болот? Эми мен антип мен сага алдын ала айта албайм. Мен мэрия 49 жылдан кийин кандай чечим кабыл алат аны да билбейм. Аны билбейсиң. Бирок ушул боюнча сиздер мисалы жашоочулар ушул боюнча сиздер макулсуздар, 49 жылдан кийин мэрия кандай чечим чыгарса, сиздер ага макулсуңарбы? Токтоп тургула. Ушуга жооп берип койсоңуздар. Жок, ошол сиздерде бул жерди сатып алдыңыздар да туурабы? 49 жылдан кийин мисалы бул жер кайра мэрияга өтө турган болсо, сиздер макулсуздарбы? Эч кандай комментарий бере албайбыз. Нас в такое положение ставили, просим. Маалыматыңар бар беле ушул боюнча 49 жылга ижарага алынган бул жер мэриядан. Мэриянын жери бул жер. 49 жылга бирөө алып туруп, мисалы павильон коёт, сода кылат, ошол сыяктуу эле бул жерде мэриядан ижарага алынган жер бул жер. 49 жылдан кийин кайра мэрия договорду бузуп алып койсо болот. Сиздер ушул жерди сатып алдыңыздар. Ошо кандай макулсуңарбы ошол? Буга чейин маалымат бар беле ушул тууралуу? Договорду мен жолдошум менен алганда. жер аренда экенин билчү элеңер деп атат да ошо. Жер аренда экенин билчү элеңер, ошо 49 жыл али арендага алынган жер биз. Мои родители заключали договор. Билген эмессиздер, Мен билген. Демек ошо сиздердин 49 жылдан кийин бул имарат кандай болот?
белгисиз. Азыр ошондой неме өзүнөн чыгара саламсыздар. Эми мен айтып кетейин. Бул жер боюнча сөз башталды. Аябай жакшы теманы көтөрдүм. Ол жерде мына соглашение отступной, бул жерде, конечно, копиясы, бирок мына бул регистрационный номерлер менен сен оригиналын Госрегистрдан алып алсаң болот. 2016 жылдын 25 январында соглашение об отступном дейт мына. Бул жерде мы, граждане дейт Кыргызской республики, Кульбаева Асель Абдраимовна и общество ограниченного ответственности арабская инвестиционная компания, бул Нуржанат мурун ошондой компания болгон, заключили настоящее соглашение дейт. Предмет соглашения. Асель деген ошо могу жердин биринчи арендатору экен. Мэриядан ошол Асель деген кыз арендага алган экен. Кыргызстан Асель алган экен анда башында. Канча жыл өтүп кетиптир ошондон бери? Ошондо ал 2016 жылы эле алды. 2016 алса анда Кайра эле 2016 жыл буларга сатат. Эми сатып атканды окуп койму жетим. В связи с невозможностью исполнения своих обязательств по договору займа от 25 января 2016 года за в соответствии со статьей 372 Кульбаева Асель Абдраимовна передает в собственность обществу арабской инвестиционной компании право пользования земельным участком 12 сотых, расположенной сверху идентификационный код. Эми бул соглашение отступной дагы 25 январь 2016 жыл. Бул көрсөтүп аткан договор займа дагы 25 январь 2016 жыл. В связи с невозможностью исполнения своих обязательств по договору займа. Демек, эртең менен келдиң дагы, сен карызга акча алдың дагы, түштөн кийин эле мен чото аны аткара албайт окшойм деп туруп эле жериңди өткөрүп берип койдум. Бир күндө займ оформляется, бир күндө жерди уступкага алат. Бирок аренданын условиясы боюнча, бул боюнча мэрияга барышың керек, сен обязательно инин. Алар айтат болуш керек сага чындыкты. Жер мэрияныкы болгондо, мэриянын уруксаты жок. Монда кагаз түрүндө мэриянын уруксаты жок. Эч кимге өткөрө албайт экен чындыгында. Эми 25 январда бул эже карызга акча алып атса, кайра эле 25 январда кантип отступнойду өткөрдү? Мэриянын согласиясы болгонбу бул боюнча? Мына вопрос. Мына эгерде жер боюнча кете туруп. Эми жердин арендасы 49 жылдын согласно жана договор арендасында 49 жылдын ичинде жерди кайра алып коебуз деген пункту мен окуган эмесмин. Мэриянын сеткасы боюнча бардык арендага алынган жерлерге салына турган үйлөр бүткөндө эксплуатацияга өткөрөрдүн алдында ошол жерди мэриядан официально выкуп кылат. Сеткасы бар өзүнүн, өздөрүнүн мэриянын горкеңеш утверждать этип берген сеткасы бар. Ошону выкуп кылып, жашыл китепти кызыл китеп кылып берет мэрия. Өзүнүн договорунун негизинде. Ошол выкуп Суракматов мэр болуп келгенде эле жана инвентаризация болуп, ошол жерге мораторий коюлуп калган. Азыр выкуптар жүрбөй атат. Бирок мына магистралдагы бардык жерлерде эле жашыл китепке салынган үйлөр. Кармал тууралуу. Ошону выкуп кылып, эгер Кудай буйрса мына сот чечими бүтүп, соттошубуз бүткөндөн кийин бул жерде түзүлө турган ТСЖнын атына жашыл китептин ордуна кызыл китеп берилет. Ал мораторий эгер жокко чыкса да. Ооба. Экинчи маселе, булар иностранный адамдар болгон үчүн жашыл китеп гана берилип калган деп ойлойм да. Анткени иностранецтерге кызыл китеп берилбейт. Бирок башы өзү жашыл китепкен да, мына Курбаева Асель. Андан тышкары өткөндө Айс Ташбаев биринчи берүүдө айтып кетти. Мынакей менин двойнигим деп туруп жанында да бир башка бир баланы көргөздү. Колунда документи бар бекен ал баланын? Бар экен. Мен эмнеге көргөн жокмун алда? Ошол келиптирби ал бала? Ошол балага эле сиз дагы сатыпсыз да? Ошо Айстын айтуусу боюнча. 1 жылдан бери келип атыптыр ал бала. Чогуу жүрүптүр, өткөнкү митингден анан силер деле көрдүңөр. Силер деле уктуңар ошол сөздөрдүчү. Мен биринчи жолу көрдүк ал бала. Мен двойнигимде дагы бир бала жүрдү ошол жактачы. Мен ал баланы. Анан бул жерде азыр канча квартира бар? Андан тышкары сиз канча адамга саткансыз ошол квартираларды? Азиз Ташбаев биринчиден биздин компаниядан сатып алган эмес. Ал Кылыч деген баладан сатып алган.
Кылыч деген бала биздин компанияга $13.000 бир машина берген. Бирок Кылыч кимге? Азизге $47.000 саткан экен. Ал экөөнүн ортосундагы аласа бересе ким канча сомго сатып алганын мен кийлигише албайм. Бирок факт ошто биздин компаниядан Кылыч деген бала ошол батирде сатып алган. Сатып алгандан кийин Азизге Кылычка саткан. Азизге сатып. Ал боюнча Азиздин өзү деле билет жакшынакай. Анан Азиз элге апартаменттер бөлүнгөндө Азизге дагы бөлүнгөн. Азиздики канчанчы этаж эле? 6-чы этаж. Үй турат. Аз квартиранттар жашап атабы? Жашап аткан бирок, кышы менен 1 жылдан бери ал жерде квартиранттар жашап жүргөн. Бир аз эле убакыт болгон экен, квартиранттарды чыгарган экен. Вот. Бул жерде общий список менен мен жарымдан көп адамдардын ремонтун кылып бердим, өзүмдүн шотунан, договорунду аткарып. Кээ бирөөлөрдүкүн аткара албай калдым, собрание кылдык, туура түшүндүрүп айттым. Мени күтсөңөр көпкө созулат, өзүңөрдүн шартыңар болсо ремонтторуңарды кылсаңар деп, анан калган жарандар өздөрүнүн ремонтун кылды. Эми бул апартаменттер бөлүнгөнүнө 1 жыл болду. 1 жылдан бери ушул Азиздин эмеси апартаменти меники деп мага эч ким кайрылган эмес. Эч ким мага келген эмес, менден сураган эмес. Анан өткөндө ошо келиптер, мен даже мына сурадым калган дольщиктерден. Ал ким экен, ал таанышым, эч ким тааныбайт. Буяка адамдар кирип жашап атканына 1 жыл болду. Күндө свет күйүп турат кечкисин. Эгерде ошондой адамдар болсо, бул жерде охранаданбы, бул жерде жашагандарданбы, макул менин телефонумду таппай калса да, келсе булар айтат, мен менен келип байланышса болмок. Эгерде ошондой маселелер чыкпаса, сиз өзүңүз чечип бересиз. Ооба, өзүбүз чечип беребиз. Бир квартирага 2-3 кожоюн чыгып атса, меники деп талашып, сиз өзүңүз чечип бересиз ал боюнча. Биз эгерде ошондой маселе башында болгон, потому что үйгө келип биякты бөлүп баштаганда чаржайып болуп, ар ким мен муну алам деп бекитип сырттарына эмелерин жазып, чаржайып болуп кеткенде, мына өздөрү деле тастыктап берет кыздар. Мен бүт бардын договорун бузуп, кайрадан номер коюп, ар ким өзү тандаганга кайрадан номер коюп договорлорун жазып берген. Өзү дольщиктердин өздөрүнүн өтүнүчү боюнча. Ошон үчүн ушундай башаламандык кээ бир жерлерде болуп калган, бирок баарына жетти. Мага нааразы болуп, мен көчөдө калдым деген киши жок бул жерде азыр. Кээ бирөөлөрүнө апартаменттер берилген эмес, потому что алардын акчасы төлөнгөн эмес. Ар биринин договордун изи бар. Договорлорун карызга алгандардын артында распискалары бар. Карызга алдым, баланча убакытта төлөп берем деп, төлөп бере албай калгандардын апартаменттерин берген жокпуз биз. Кээ бирөөлөр акчаларын башка бирөөлөргө алдап ийген. Мисалы үчүн ушундай болгон, бир компания бизден баланча канча бир апартаментти карызга алып, первоначальный взнос деп берип, анан калган баланча убакытта төлөп беребиз деп, бирок биздин эле согласиябыз менен договорлор башка адамдарга өткөн, бирок тигил компания биздин алдыбыздагы милдеттерин аткарган жок, бирок ошолордун дагы үйлөрүн мен бердим. Ал менен өзүм эсептешип алам деп. Потому что карапайым элдин эмне күнөөсү бар? Булар алыптыр, бериптир, тигил берчүсүнө бериптир. Всё, мен ал кишиден өзүм эсептешип алам силердин мына үйгө. Мына эгерде мына жерде 45 киши ушул домдо азыр жашап атат. 36-сы точно жашап атат, туурабы? Ушул кыздар айтып берсин, ошол 36. Ушул жерде бирөө келип, мына Халипова мага үйдү бербей койду, менин үйүмө киргизбей койду, менин ремонтумду бүтүрбөй койду деген адам жок да. Мен баарына жеткирип бердим да элем. Анан акчасы төлөнбөй, же өзү каякта жүрүп, мен билбеген адамдар келип, бул кече меники болчу деп мындай подставной иштер болгонуна ага мен макул эмесмин. Эгер жана ошо Азиздин үйүн талашып аткан адам, эмне үчүн Азизге келет? Ал мага келбейби, же ал Азизден сатып алды беле? Бул жакта чогуу эле жүрүшүп турду ошо дольщиктер ошондой. Көрдүң мына дольщиктер аларды тааныбайбыз дейт, биринчи жолу көрдүк дейт. Азыр мен үстүмөн кара пиар, ар кандай мындай эме провокационный моменттер көп эле болуп атат дедим. Эми ал ошолордун бирөөгө деп эле мен көңүл бурган жокмун. Потому что ар бир дольщигимди мен жатка билем. Эгер чындап ошондой болсо, Айс ошол баланы иштеп алып, договорун ошо алдырып алып, мага бериш керек. Келсе болот. Обязательно болот. Мен Азизге дагы айттым. Эгер ошондой болсо, мага келсин. Тештиребиз, сүйлөшөбүз. Эгерде менден ошондой ошибка кеткен болсо, мен ал ошибканы любой время исправить этем.
эгер мен негизи эле өзүмдүн ответственностьтан качкан жокмун дедим. Мына 1 жыл болду. 1 жылдан бери ушул үйдүн болгон расходторун адамдар жашап атса деле мына светтин акчасын мен төлөйм, суунун акчасын мен төлөйм, мусордун акчасын мен төлөйм. Анан кээ бир дольщиктерим ремонт кылганга акчасы жок болуп, бирок өздөрү квартира снимать этип жашап аткандардын квартплатасын төлөп келатам мына мен 2021-жылдан бери. Эгерде мына асыл акмак мени көчөгө таштады же квартплатам жардам бербейт деген жаран болсо, ачык сага кайрылсын. Мен эгерде менден кетсе, мен ошону исправить эткенге любой время даярмын. Ар кандай бытовой маселелер болуп калат. Асан кадырына мына мен үй бүлөмдө мындай тыйын тыпыр керек болуп атат, же мындай болуп калат. Мен бардык дольщиктерге жардам бергендин гана үстүндө эле жүрөм. Мына өткөндө 1 ай больницага жаттым. Азиз туура эмес маалымат айтты. Мына асыл эже пластический хирургия кылбай эле мына баягы эле мен танып алам. Действительно, мен белый грыжам бар экен. Анткени эң күчү баламды мен кесарево сечение болуп төрөгүм 2018-жылы. Ошол кезде туура эмес шоктор салынып калган экен. Менин кишечный грыжам бар экен. Аябай обострение болуп, 3 күн температурам түшпөй атканда экстренный ошо частный клиникага жатып операция кылдым. Эгер кааласаңар мен азыр көйнөгүмдү чечип деле шовторумду көрсөтөйүн. Ал эми Азиз айтып аткан операция, ал кесип андай операционный жол менен кылына турган нерсе эмес да. Ал зор турат, ал бежет. Мен болсо мына мындайынан азыр кесикинчим, грыжамды алды. Кудайга шүгүр жакшы болуп калдым. Сахарым түштү, ден соолугум жакшы болуп калды. Анан эми мен ага деле теңелбейм. Эми адамдар наразы болгондо сүйлөй берет экен да. Айта берет, Азизге деле дарынбайм. Мен менен сүйлөшүп эле жүрөт. Мына кечээ жакын деле дольщиктер болуп чогуу 3 прокуратурага барып келдик. Эмне үчүн мына бул казыиттердин үстүнө жазылган арыздар ачылбай туруп кыскарып кетет? Эмне үчүн Ибраимхановдун үстүнө жазылган арыздар ачылбай туруп кыскарып кетет? Эмне үчүн Рыскулованын үстүнө жазылган арыз тергөө жүрүп атып эле непонятным образом кыскарып кетти? Ошол вопростор менен мына элдер менен чогуу кыдырып барып келдик. Прокуратуралардан ответтерди алдык. Эмне дегенде? Кандай иш-чара кылып атат экен прокуратура? Прокуратура мына кечээ Свердловский прокуратурадан чалды, официальный ответиңизди же ошо дольщиктер менен келип алып кеттиңиз деди. Сиздин маалыматыңыз туура экен. Биз тергөө необоснованно ишти кыскарттыр, ишти ачты жана иш Ибраимхановдун үстүнөн ишти козгоду деп айтты. Бүгүн азыр мына силерден бошогондон кийин ошо дольщиктер болуп барып, чогуу ответтерди чогултуп алабыз. Эмне дегим келип атат? Эми азыр сот эле чечет. Өзүм көрдүм, кагаздарым бар. Салган тууралуу дагы кагаздарым бар, берген тууралуу дагы кагаздарым бар. Эң негизгиси карапайым калк деле, угуп аткан адамдар деле ойлонсо болот. 2021-жылдан баштап ушул ызычуу башталды. 21-кылымда 9 этаж үйдү эч кимге айтпай, мына Рыскулова айткандай, эч кимге билгизбей сатып ийиш мүмкүнбү? Бардык дольщиктерден сурасаңар, Facebooktан рекламадан көргөнбүз дейт, Лалафодон рекламадан көргөнбүз дейт, жана Дом Кейжи дегенден рекламадан көрүп алганбыз дейт. Соцсеттер бар, интернет ачык сатылган. Ачык. Мен жашырынып отуруп алып, эч кимге айтпай, интернетке чыгарбай, бирден чакырып келип алып, алдап эч ким саткан эмес, сен түшүнүп атасың. Дольщиктерден сурасаң, баары Лалафодон ачык эле биз реклама, бул домдо баннери силинип турчу, продается деп. Аны просто кийин алып койгонбуз. Шамалдан монтуп айрылып аткан. Офистери бул үйдүн маңдайында 10 метр. Объект постоянно 24 саат бою видеонаблюдение. Дольщиктер биякта жүргөндө Ибраимханов жүрчү, Рыскулова офиске келип акча алып кетип атканда дольщиктер жүрчү, офисим ачык болчу всегда. Эми бул жашырып кое албайсың да 2 жыл бою. Ай 1 күн жашыр, 2 күн, 1 жума, 1 ай, но 2 жыл жашыра албайсың да эми. Бутон мен ушуга ишенген адамга мен таң калам да. 2 жыл кантип жашырып койсо болот ай? 700 күн жашыра алат белем мен ушакты сатканымды. Айтчы. Эгер мен намерениям алдап ошо эч кимге айтпай сатып, анда акчаны баарын чогултуп кетип калбайт белем мен бир жакка. Ушунчалык менин башым экиби
Ушу коркпой жүрө бергенде айтчы мына мен. Ууру кылган киши уурулугун кылып туруп качабы? Же уурусун кылып сумкасына салып алып, ошо ууру кылган үйдүн ичинде отура береби? Азыр ошондо булар мени ууру кылдың деп атат да. Анда мен ууру кылсам, уурулук кылып туруп качат беле мени. Мына айтчы мына. Мен жүрөм да мына. Ушул жакта эле жүрөм, эл менен аралашып эле жүрөм. Тигилер деле көрүп атат. 21-жылы макул билиптир, мен аларга айтпай сатып. Анда 21-жылы эмне арыз жазган жок алар менин үстүмө. Эмне үчүн 22-жылы июнда арам жазды арыз? Айтчы. Ушундай тонкий вопросторго ким жооп берет? Эмне үчүн $16,000 кетчи жумушту $168,000 деп актыда көрсөтүп койсо эмнеге ишенет алар? Демек, мына ошол Нуржанат компаниясы менен представителдери, казыйыптар баары биригип эле ошол акча жок болуп калган боюнча маалыматы бар да. Ошон үчүн макул болуп кол коюп берди да, же болбосо эмне үчүн актыга кол коюп берет? $1 миллион каякта? Эмне үчүн ошол $1 миллион мына мынтип договор займа түзүп, тигиниси карызга акча алып кетет. Карап кой мына. Жусуп Казиев Сулайман мына келип алып атат 20-жылы апрелде мага компаниянын сатардын алдында акчанын баарын мынтип ар кимиси алып кетет договорлор менен. 19,550,000 сомду Жусуп Казиев Сулайман Мурас Мейганын кассасынан карызга алып кеттим деп мына өзү кол коюп атат. Бул договор займа мага компания менен кошо акты менен өтүп атат. Баланста бул бар деп. Ушул күнгө чейин бул киши бул акчаны кайтарып берген жок. Арыз жаздык, мына кайда жок. Эмне үчүн детиңтип трудовойдогу жерлерди булар сатып алат стройканын акчасына? Ал вопросторго ким жооп берет? Болгон чындыгым ушул. 1 жылдан бери жашап атабыз, Кудайга шүкүр. Эч ким келип биздин эшигибизди чертип чыгып кеткиле деген жок. Чыгарам деп сотко да эч ким берген жок. Эгерде мен уурдап сатсам, 21-жылы ошо мени уурдап сатып атты деп Нуржан айткандай болсо, 21-жылы эмне үчүн арыз менен кайрылып, ушул күн эле ушунчалык мен ууру кылсам, ошол күн эле мени каматып салбайт беле, менин үйүмдү сатыптыр Талипова деп. Эмне үчүн 22-жылы июнда анан менин үстүмөн арыз жазат? Кудайга шүгүр, дөлшүктөр жашап атканда 1 жыл болду. Эч ким буларга эчтеке деген жок. Бизде эч ким бысылет эткен жок. Сот жүрүп атат. Райондук соттун териштирүүсүндө биздин дөлшүктөр менен менин ортомдо болгон договор законный деп чечим чыгарып берген райондун. Анан городскойдо Нуржан ал апелляция жазган, Нуржанаттын истин колдоду, городской суд райондук соттук чечимди жокко чыгарды. Анан биз ал чечимди жокко чыгарганы Верховный сотко жаздык. Жакын арада ошо Верховный жогорку сотто сот чечим чыгарат. Эми биздин талаш тартышка сот гана точка коя алат. Анткени уже соттошуу башталды. Эч ким аралашып, эч нерсе деп чече албайт уже действительно. Бул сот гана точка коюш керек. Менин оюм. А бирок тергөө иштери жүрүш керек. Тергөө иштери жүрүш керек, мунун тамыры тергелиш керек. Тамырын эч ким казбай, үстүнтөн эле мени казып атышат да. Мейли мени казсын, менден кеткен күнөө болсо мен өзүм жооп берем андан. А бирок тамырын да тергеп койсун. Эгер ошол тамырында чирик болбогондо, бул үй компания такыр эле мага сатылмак эмес. Момча адам дагы азыр монтпей тынч уктап башка жерден үйлөрүн сатып алып жашашмак. Урматтуу көрүүчүлөр, биз журналист катары бардык тараптын пикирлерин алып сиздерге жеткире алдык деп ойлойбуз. Мындан ары сот иштери кандай болот, бул имарат кимге таандык болот, аны соттор гана чечип, соттор гана адилеттүү чечим чыгарат деп үмүт кылабыз. Саламатта туруңуздар.